эми атай келдик. Келгенден кийин биз элибиз, жерибизди Кыргызстан мамлекетибизди кыргызбыз деп өзүңөр мүмкүн билесиңер, биз тоодо жашаган кишилербиз, кыйналып, кысталып, окуу жок биздин жерибизде, мектеп жок, дарыканасы жок, врачтар жок, карагыдай. Биз жакта аялдардын саны азайып кетип жатат. Биздин келген себеби ушу жылдан жылга биздин кыргыздын саны азайып кетип атат. Biz hazır 100 büyülüğe de yetip anlatış olsak 200 büyülüğe mümkün çıkmaydı. Yıldan yılda bizim insanımız azayıp ketip atıyor. Biz gelgen sebebimiz şu, biz yerimiz, Kırgız memleketlikti. Biz Kırgız memleketlikti. Gelgenimiz sebebimiz şu. Biz hazır bunda devlet soru belirttiğim jurnalistler qanday qaytib ketesizlerbe, kalmaysızlar deyip, yok biz тұрып қалмайбыз. Biz кетпейбіз, жерімізді келгенбіз, жерімізді келгенбіз, biz жерімізден еш жаққа кетпейбіз. Машыл қанша жыл болды, мемлекет жата, мынапат жата, көріп жатасыңар, телевизорда да, интернеттерде де, WhatsApp-тарда да көріп жатасыңар, біздің қиналымызды, біздің жашағанымызды, шындай біз толды өсіп қалған ел екенбіз, ешқайсы білімі жоқ, білімі жоқ, оқудан қайсы жағынан еле арқа қалған ел екенбіз. Оғанның қайсыдағы мемлекеттерді аяғыры барсақ жолы бар, оқусы бар. Ана қырғыздар келгенде қырғызды шетінен бөліп салғандай еле сөз болып қалған. Біз азыр түсініп жатамыз. Сондықтан сіздерден елімізден, мемлекетімізден сұранамыз. Біздің арзуымызды сұраса, біздер қайрылып, біз арзуымызды жерге жеткізсек деп біз шунан сұраймыз. Біз 11 миллионға келдік. Азыр 11 миллионның үстіге дағы таңертең біз барамыз деп жатқан кішілер толтырып жатыр. Біз қиналдық. Мына биылғы жылы біздің малымыз көп түсіп, жұрт болыпты, көп мал қырылыпты. Азыр ел аштамақ таппайды. Олармен біз байланыштамыз. Mana жаздың күні болды, жаздың күнінде 5-ші күнде қар түсіп, малдың көбі қырылыпты, азыр еліміз күнін айтып жатады. Біз мұнда қандай жашайды? Біз мемлекет Қырғызстаны бізді бір жаққа алып кетіп алса деп күні азыр түсініп жатады. Бұл елдің немесі айтқан сөзі, бізді Қырғызстан жерімізге апарсын, жеріміз телевизорге, бізді телевизорды жоғалып қойдық, салтымызды жоғалып қойдық деп қылып жатқан әрекетіміз. Мұнан Қырғыз елінің мұндағы бірінші чоң разышылық қылдым. Рахмат. Біздің айтар сөзімізді де шу, азымызды да шу. Біздің азымызды, иншалла, сұрашқысаңдар, қарашқысаңдар, біз разымыз. Bazı siz tuğa айтып кеттіңіз. Біз жаңағы соғыс тармақтарды бірнеше ай бұрын бізге өзімізді әрі жағымды еместі суреттер шықты да, ошол таштандылардың арасында біздің памяттик туғандар коробка чолып жүргөзүчү. Анан бул мындай биз өкмөт ошол жерге Кыргызстандын жерибизге ошо туугандарыбызды алып келип алып, анан ошондой бир аябай мындай начар көрүнүш, жаман көрүнүш да булчу. Ошол таштандылардын арасында ошондой биздин туугандарыбыздын көргөнүчү. Анан мына азыр биздин Тышкы иштер министрлигинин өкүлү отурат. Жанагы кайрылган программа жөнүндө дагы ошол жерден дагы сиз балким айтып кетесиз. Анткени мына Казакстанда Оралман деген программа аябай эле жакшы иштеп атат да. Ошол этникалык казактарга аябай эле жакшы жардам берип атышат. Эмне үчүн бизде ошо биздин Кыргызстаныбыз кабыл алган, өкмөтүбүз кабыл алган кайрылган программасы эмне үчүн иштеп атат? Анан биздин туугандарыбыз ушул программага туш келеби, же кандай бир тоскоолдуктар барбы? Ошонун баарын сизден укканга үмүт кылабыз азыр. Анда сөздү сизге беребиз.
дайыма болгон келген. Ошонун дагы негизинде өкмөт өз маалында ушу чечимдерди кабыл алып 2016 жылы кышында Фейсал Бекзат губернаторун бул жака биз чакырдык, силердин губернаторуна барды. Аны менен 3 күндүк сүйлөшүүлөр болуп өттү. Ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз жыйынтыкка келгенбиз фамилиялык кыргыздардын балдарын Кыргызстанга алып келип окутууга шарт түзбөйбү деген келишимдин негизинде силер келип отурасыңар. Бул жакта мен Нарындын администрациясына чоң миң мертебе рахмат айтышым керек. Анткени ошол окуу шарттарын түзүп берип, балдарды окутканга мүмкүнчүлүктөр түзүп берген. Эми жалгыз балдарды алып келүү боюнча өкмөт чечим кабыл алып атканда өтө тобокелчилик менен бул маселени биз караганбыз. Анткени ата энеси жок келген балдарды окутуш бул жерде өтө бир кыйын жагдайларды жаратыш керек болчу. Ошон үчүн силерге баргандан кийин силер менен маслихатташып, ошо ата энесинин коштоосунда келип окуп кетсин деген чечимдерди биз чогуу кабыл алганбыз да. Ошонун негизинде силер өзүңөр топтолуп, каалаган үй бүлөңөрдү биз бул жака убактылуу ошол окууга балдарды окутканга алып келгенбиз. Ошол боюнча келишимибиз бар. Сиздер менен дагы ошол эле силердин губернатору менен Фейсал Бекзат менен дагы так ушундай келишим негизинде. Акыркы жолу мына бир ай мурда биздин тышкы иштер министрлери жолугушкан, Кыргызстандын тышкы иштер министри менен Кыргызстандын биздин Чыңгыз Азаматович. Ошол жерде дагы силердин маселеңерди биз талкууга койдук. Талкуунун негизинде силерге тоскоолдук суусун ушул жакка Кыргызстанга келип окуу үчүн шарттар түзүүнүн негизинде атайын келишим долбоорун биз алган тарапка киргиздик. Бүгүнкү күнү бул долбоор биздин билим берүү министрлиги менен Афганистандын өкмөтүнүн билим берүү министрлигинин ортосунда кароодо. Бул келишимге кол коюлгандан кийин мыйзамдуу чегинде окууга келип ушул жерде квотанын негизинде окуганга шарттар түзүлөт деп мен терең ишенем. Эми бул жакта 2 жылдан бери силер жүрөсүңөр, баарыңардан кайрылман статусун алгансыңар. Бул кайрылман статус эң алгач бул укуктук статус. Анткени кайрылман статусун алган адам Кыргызстандын жараны катары Кыргызстанда дарыланса, окуса, ушул тең шартта. Балдары төрөлүп аларга күбөлүк алуу мүмкүнчүлүктөрүн, эгерде үйлөнсө, үйлөнүү тоюнда күбөлүктөрүн алуу мүмкүнчүлүктөрүн укуктук жагынан толук силерге бул мүмкүнчүлүктөр берилген. Андан сырткары ушул кайрылман статусу эмне берет? Силерге түз жарандуулукту алууга мүмкүнчүлүк берген ушул статус. Демек, кайрылман статусу бар адам Кыргызстандын жарандуулугун алам деп эгерде шарт кое турган болсо, анда түз ошол кагаз менен барып жарандуулукка тапшырганга толук укугу бар. Бул жерде чет өлкөлүк жарандардын айырмасы 5 жылдык ценз бар бизде. 5 жылга чейин ушул Кыргызстанда өзү мыйзамдуу жүрүп, өзү ушул Кыргызстанга салым кошо турганын аныктагандан кийин гана бизде каралат чет өлкөлүк жарандарга. Тескерисинче, кайрылман деген адамга этникалык кыргыз болсо, чет өлкөдөн келсе, бул статус алгандан кийин силер дароо эле жарандуулукту алганга бул силердин укугуңар, бул силердин эч ким алып кое албайт. Анткени бул мыйзамда жазылган укугуңар. Демек, бул боюнча дагы силерге кайрылман статусу шарт түзүп берди. Андан сырткары бүгүнкү күнү силердин балдарыңар ошол жергиликтүү калк катары пособие алып жатат. Бул да кайрылман статусу болбосо, мындай пособие силер ала албайт болушуңар дагы. Бүгүнкү күнү стажыңар дагы иштесеңер, келечекте пенсия алууга дагы ушул кайрылман статус мүмкүнчүлүктү берет. Демек, бүгүнкү күнү кайрылман статусу ушул укуктук жагынан силерди камсыз кылып келе жаткан документ. Эми убакыт өтүп биз кайрадан мен айтып кетейин, мына келишимдердин негизинде, эл абалдык келишимдердин негизинде, эки өкмөттүн ортосундагы келишимдердин негизинде силер бул жерде убактылуу деп бүгүнкү күнү мыйзамды жүрүп атасыңар, балдарды окуткан шарт үчүн келгенсиңер. Эми силер айтып атасыңар, жок, биз бул жакта калышыбыз керек деп атасыңар. Мен муну толугу менен колдойм. Анткени мен силердин шарттарды көрүп келгем, чоң памирде дагы, кичи памирде дагы болдум, өзүңөр менен дагы көп сүйлөштүк. Бул жакта келатканда абдан бар баштап. Анан ошол нарында жүргөн шартыңарды дагы барып көрүп келдим, кандай болду бар. Бүгүнкү ал жакта кандай жашап аткандар, кандай намыс менен ал жакта. Мисалы, кичи чоң памирди алсаңар, ал жакта кыргыздар да келип ошол жакта жалданып иштешет. Бүт ошол памирдеги элдер. Бири-бири менен барып бирөөгө иштеш, бул андай салты жок. Демек, бул жакка келгенден кийин бул салттар бузулуп атат деп түшүнсөк болот да. Бул да кандай бир психологиялык жактан мындай жаракат алып келе турган маселе. Демек, мен ушул силердин өзүңөрчө өз эркин менен жүрүү, өзүнчө журт түзүп алуу боюнча мен бул маселени негизинен колдойт элем. Бул боюнча албетте сүйлөшүүлөр керек. Кошумча анткени эми бул жерде силер так билесиңер, мен силерге айтып атам, эмне себептен Афганистан тарабы ушундай силер ал жакта силерге кызыктар болуп аткан себептерин силер так билесиңер.
Алар силер ошол жерде болуп тургандарга абдан кызыктар. Ал жактан силер кетпесеңер да кызыктар. Анткени ал жерде жана жаңы жол курулуп атат. Эгер силер кетип калсаңар, ал жолго жана каражаттар бөлүнбөй калыш маселе турат. Башка маселелер бар. Ал чекти силер кайтарып атасыңар, маалыматты берип атасыңар. Ал дагы өкмөткө керек болуп атат. Демек, силер ал жерде алар силерди бөтөн эл катары эмес, өзүнүн Афганистан жараны катары карап атат да, силерди кетирбес айласын карап атат. Бул эми сыйынтыктана турган бир жагынан нерсе. Экинчи жагынан силердин өзүңөрдүн эркиндигиңер дагы болуш керек, албетте. Анан кыргыз эли, кыргыз өкмөтү ошол силердин өзүңөрдүн чечимиңерди, өзүңөрдүн эркиндигиңерди колдош керек деп мен толук эсептейм. Демек, бүгүнкү күнү силер шарт коюп атасыңар, ушул Кыргызстанда силерге там берилсин. Бул маселе өтө кылдак, оор маселе. Анткени Кыргызстандын ичинде эле жакын адамдар көп муктаж болгон, ошо үйгө муктаж болгон. Демек, силер бүгүнкү күнү ошол муктаж болгон, үйгө муктаж болгон элдин катарына кирип атасыңар. Биз силерди бөлүп жарган жокпуз, же болбосо фамилиялерге там берилбеш керек. Жалпы эл Кыргызстандын ичинде кандай муктаж болсо, ошол муктаждардын ичинде силер деп мен силерди ушундай эсептейм. Силерге шарт түзүү боюнча менин оюм, бул жалгыз гана ой, бул ойду биз айтып да келатабыз. Мен ойлойм, ушул чоң алайга шарт барыш. Чоң алайга барыш шарт, бирок ал жерде маселен ыңгайлуу шартты түзүп берүү. Эгерде ал жерден жер бөлүп берип турган болсок, мына Сарымобал айылы Кыргызстанга Тажикстан Мургак районун колдонуп жүргөн, билесиңер, жайыт катары колдонуп жүргөн. 96-жылдан баштап толугу менен Кыргызстанга өттү. Ал жерде жаңы конуштар түзүлдү. Эми Тажикстан колдонуп жүргөн 58 000 гектар жайыт бүгүнкү күндө бош турат. Ал жерде Союз маалында 12 000 мал багылган, 12 000 туяк багылган жерлер бош турат. Силер ошол мал багып, силерге абдан шарттуу жер. Бул бир. Экинчиден, ал жердеги ошол Мургакта кыргыздар жалпысынан жашап атат. Силердин тууларыңар, алар менен катышыңар абдан кеңир, силер бар, келин алып кыз берип жүрөсүңөр. Анан алар менен дагы жергиликтүү калк менен барып сүйлөшкөндө ошо Темиркум участогин өзгөчө барып карадык, трансформация кылуу маселесин. Жергиликтүү калк дагы, акимдерге дагы суранып ошону айтып аттык. Алар болсо айтып атат, эгер памирлик кыргыздар келсе, биз колубузду тосуп эле, колубузду жайып эле биз тосуп алабыз, келгенде жакшы болот деп алар дагы айтып жатышат. Демек, менин оюмча ошол ыңгайлуу, бирок ал жерде силер ушул чоң памир менен кичик памирдин чоң алайдын айырмасы, кышында силер малды жайып кайтарасыңар, тескей күнгөй тарапка чыгып, чоң алайда кышкыга чөп даярдап малын ошол багышат жергиликтүү. Ушул жерде чоң айырма бар, буга дагы көнө турган маселе. Эми 2 жылдан бери ошол трансформация маселеси мына ГРС-тин өкүлдөрү келсе мүмкүн айтып береттир. Эмне себеп боюнча, анткени жергиликтүү акимдин дагы, губернатор менен дагы биз сүйлөшкөнбүз бул боюнча ою оң болчу, биз ал жерде бөлүп берүүгө даярбыз деген маселе болчу. Эми эмне үчүн нарын? Нарында шарт мына нарын администрациясы түзүп берди, жашай турган общежитияларды башынан берди. Ал жерде окутуу инфраструктурасы, лицейлер, жогорку окуу жайлар нарында бар. Демек, ал жерде ошол эң негизги балдарды окута турган шарт түзүлгөн. Эгерде жок, биз туруктуу жашай турган деген азыр ойду айтып атасыңар, эгерде мындай ойго силер нак келе турган болсоңор, албетте бул ойду биз бөлүшүп, бул ойдун тегерегинде иш алып барышыбыз керек. Мен дагы айтып өтөм, ошол эң ыңгайлуу шарт менин оюмча бүгүнкү күнү чоң алайдагы ошол Мургактык кыргыздар жашап аткан, ошол чоң алайдын Курманжан даттасы, Алымбек датка жашаган жерлерде, кыргыздын жерлери, андагы ушул тажик тарапка өтүп кете турган тобокелчилик бар эле, аны дагы сатып калдык. Демек, ошол жерге барсаңар мен ойлойм туура боло тургандай. Бирок бул кайрадан, бул азыр айтылып аткан сөз гана, муну болсо так чечим кабыл алышыңар керек. Анткени силердин чечимиңерге жараша иш дагы ошого жараша болот. Бүгүнкү күнү юридикалык жактан силер бул жакта жүрөсүңөр, балдарды окутушкан. Эгерде биз бул шартты өзгөртө турган болсок, бунун үстүнөн терең ойлонуп иш алып барышыбыз керек. Миграция кызматынын төрагасы Ибраимжанов Болотбек Сапарбаев. Айда Жекшенкуловна, сизге чоң рахмат, ушундай аянтчаны уюштуруп, көйгөй тишибизди кайтаткан үчүн. Алмаз барды маселени камтып айтып кетти. Экспедицияга өзү кошуп барып, силерде ушул келишим меморандум түзүп алып келген. Ал убакта миграция кызматында орун басар болуш деген, азыр иштеп атат. Силер көйгөйгө аябай жакшы эле.
кенен камтып өтүп кетти. Бул жерде мен кошумча айта турган нерсем, бүгүнкү күндө мына коомчулукта эмнеге өкмөт булардан келип таштап койду деп ушундай ой калып атат да. Депутаттар да ушундай ойлоп атышат. Негизинен силердер келишимдин негизинде силер балдарыңыздарды окутуп, ошолорго коштоп келген адам болуп келгенсиздер. Сапарбаевич болуп келгенсиздер да. Өкмөт бүгүнкү күндө өзүнүн алдына алган программаны, милдеттемелерди, пландардын баарын аткарды. Силер балдарыңыздар окуп атат, силер жашоо шарты менен камсыз болдуңуздар. Бүгүнкү күндө жаңы талап пайда болду силерден. Бизге үй жай бергиле, жер бергиле, мал бергиле, биз жашайлы депчи. Миграция кызматы тарабынан силерге кайрылма деген статус баарыңызга берилген. Балдарыңыздардын баары окуп атышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 40 миңден ашык кайрылма статусун алган жарандарыбыз бар. Бул жарандар Өзбекстан Республикасынан келгендер, Тажикстан Республикасынан келгендер, башка мамлекеттерден келген кыргыздар 40 миңден ашты. Дагы булар жылдан жылга көбөйөт. Алардын ичинде силер да барсыздар да. Баардыгы жер талап баардыгы үй талап баарыңыздардын статусуңар бирдейсиздер. Бирок бүгүнкү күндө силер Афган Ислам Республикасынын жарандарысыздар. Былтыркы жылы менин маалыматым боюнча жаранды алабыз деген оюңар жок эле. Быйыл ушундай ой пайда болуптур. Мен бул сиздер оюңуздар колдойм, туура чечим. Силердин маселеңиздер бул жерде өкмөт жаранды калгандай чечип берет. Бизде программа бар. Анан баягы жумушуңуздар боюнча жумуш эмнеге коррупция болуп жүрөт, эмнеге мал багып жүрөт деп көп суроо болуппайбы? Биринчиден, ошо Памирден келген туугандарыбыздын адистиги такыр жок экен. Адистиги жок, диплому жок, окуган эмес. Адистик талап кылган квалификация талап кыла турган жумушка буларды окутуш керек. Окутуш үчүн булар өздөрүнүн каалоосу менен окуп десе, билим берүү министрлиги болот даяр окутуп, баягы лицей аркылуу кандайдыр бир адистикти берүүгө. Өздөрүңүздөрдүн немеңиздер керек. Баягы жатып отурган жер подлежащий камень вода не течет дейт го. Жатып алсаң эч ким сага келип асфальт бербейт базарга. Өзүң аракет кылыш керек да. Өзүңүздөр окуп адистик алыңыздар. Өкмөт жардам берип силердин жумушка даяр. Жумуш нарындын өкмөттүн нарындагы өкүлү артыңыздардан бала бакчада балдарды карап жүргөндө артыңыздан карап жүрөт. Садиктин воспитатель окшопчу, табигатчы болуп. Өзүңүздөр аракет кылыңыздар да. Отуруп эле журналисттерге же коомчулукка жалгызсак өздөрү менен чечилбейт да. Анан бүгүнкү күнү маселе чоңураак турат. 4,5 миң Памирлик бордошторубуздан быйыл азайып 1,5 миңдей эле калышты да. Ал жерде оору болуп, эпидемия болуп, биздин азыркы айдачылар бар. Чоң маселенин бири ошол жердеги турган бордоштордун баарын сактап калуу. Алар бул жерге көчүп келүү бул чоң маселе. Себеби бул эл аралык деңгээлде сүйлөшүлүш керек. Сиздер Афган Ислам Республикасынын жарандары болуп эсептейсиздер. Ошол жерде кыргыздарга көңүл буруп, ошол жерди сактап калыш керек да. Жылдан жылга кырылып барышат. Биз мына өкмөт миграция кызматы жылда гуманитарлык жардамды 2007-жылдан бери апарабыз. 10 жылдан ашты. Бирок эми гуманитарлык жардам бул мындай жөн эле бир жолу апарылчу нерсе да. Бирок ошол жерде силерге шарт түзүп бериш керек, мектеп куруп бериш керек. Ал жерге мына медицина камсыздоо кылып бериш керек. Ошол жерде калган туугандарды ойлошубуз керек да. Силер бул жерде бүгүнкү күндө 51 кишисиздер. Балдар чоң окушуп 51 киши бул жакта, бирок калгандары ошол памирде туруп жатат. Алардын акыбы бүгүнкү күндө оор. Аларга дагы биз мындай, аларга да көңүл бурушубуз керек. Аларга биз эл аралык коомчулукка көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү күндө ошол памирдеги соттон акыбын чыгарган. Сиздерге дагы бир жолу айтып кетип турган нерсе, аракет кылып адистик аламыз десеңиздер, өкмөт билим берүү министрлиги даяр сиздерди окутканга. Адистик алгандан кийин ошо адистигиңизге жараша квалификация, жараша жумуш табылат. Анан эми өзүңүздөр мугалим болуш дей албасаңар, врач болуш дей албасаңыздар, анан коррупция болгон бул эми ал адам болгон керек сатып алат. Буну мындай эметпеш керек. Ар бир нерсе ардактуу. Мал иштеп өзүнүн ыктыярын иштеп атса, биз мындай тыйып кое албайбыз да. Ошондуктан сиздерден дагы сураган 2 жылдан бери бул жерден адаптация өттүңүздөр да. Сиздерде эми мына биздин коомго кирип жашасаңыздар болот. Биз миграция кызматы ошол 7,5 гектар жерди трансформация жүрүп атат жүргөндө, ал жакында бүтөт. Ал жерге центр адаптация кайрылган курайлы деп атканбызда, центр адаптация деген бул Памирден эртең кыргыздар көчүп кетип калса, ал жерде бир 20 үй бүлөгү курабыз. Ал жерде булар 1 жыл 2 жыл ошол адаптация өтөт да, үйрөнөт, душка түшкөндө үйрөнөт, туалетке барганда үйрөнөт, мындай коомчу жашаганда үйрөнөт. Үйрөнүп бүткөндөн кийин кээ бирөө может адистик окуп балдарын окутабыз.
коомчулукка баягы биздин жарандык алып калса, анда колубуз менен баардык кайрылмалардын статусунда эле баардык кайрылмалар, баардык биздин жарандыктары баардык нерсеге ээ болушат. Ошондуктан өзүңүздөр аракет кылып статистика алсаңыздар, бүгүнкү күндө балдарыңыздар окуп атат, балдарыңыздын баардыгы мактап атат, жаш окуп кеткен балдар. Ошол балдарыңыздардан чоң нерсе чыгат. Биздин өкмөттүн негизги максаты сиздин балдарыңыздарды окутуш болбосун. Эки балаңызды Ошто сүйлөшүп, мен өзүм барып сүйлөшүп, Оштун ректору менен сүйлөшүп, Каныбек Исак менен бекер ашында жашатып, бекер окутуп атат. Бир балаңыздар азыр Пет коллежде окуп атат, бир балаңыздар гимназияда окуп атат. Муну баарын мен өзүм сүйлөшүп алган даярдап, коомчулук баарын туура түшүнүп атат. Биздин кыргыз коомчулугу баардыгы жардам берүүгө даяр. Бүгүнкү күндө бир маселе көрсөтүп, бул жерде турган 51 кишинин маселеси жарандык алуу. Жарандык алганыңыздан кийин бизде программа бар, программа боюнча сиздер менен алып кетебиз. Жарандык алуу бул өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздар. Биз сиздерди жарандык алыңыздар, албаңыздар деп мындай мажбурлай албайбыз. Бул деп сиздер жарандык алганга макул эмес эмес, бул макул болуптар, бул туура чечимиңиздер менен сиздерди колдойм. Жарандык алсаңыздар, анда өкмөттүн колдоonu менимче көбү болду. Рахмат. Рахмат сизге. Анан менин айтып кетер сөзүм азыр. Бул биздин фамилиялык туугандарыбыз ушул кайрылман статусун алып аткандан кийин булар ушул жарандыкты сурап атканын билдирет да. Анан бизде жок, мыйзам боюнча ошондой эле 6 айдан кийин жарандык бериш керек болчу, жанагы кайрылман программа боюнчачы. Анан бизде бул кайрылмандардан башка дагы бизде өлкөбүздө, мамлекетибизде башка кайрылмандар дагы бар. Ошон үчүн биз мындай жалпы карашыбыз керек да бул маселеничи. Анан мына ушул сиз өзүңүздүн жанагы бир нече киши ушу демилгени билдирип, сизге жарандык алыш үчүн документтерди тапшырыпты да. Биз нарынга барганда ошол сөз айтылган. Бир нече киши тапшырып, мына бир ай мурун, бир жарым ай мурун болду да, мен сизге чалганмын. 3 ай, 4 ай өтүп кетти деп айтышкан да. Анан ошол жанагы убакыт боюнча канча убакытта ошол жарандык берилет да, ошол документтердин баарын тапшыргандан кийин. Ошол кайрылман статусун алган баягы 6 кишиге суроо көтөрүлгөн болчу, биз аларды кайрадан суроону узартып бергенбиз. Эми жарандык боюнча бизде документтерди грея бар. Мамлекеттик каттоо кызматына тапшырыш керек. Анан жарандыкты президенттин алдындагы жарандык берүү комиссиясы бар. Жарандык берүү комиссиясы карайт. Мен ойлойм, мамлекеттик бордустарга бул маселени бадырда чечип берсе деп ойлойм. Комиссия миграция кызматына карабайт, бул президент карайт. Президенттин алдындагы жарандык берүү комиссиясы. Греяске тапшырсаңыздар болот. Мындай өзүңүздөр аракет, мен бир эле айтып турган нерсе бар. Сиздер 2 жыл жашадыңыздар, 2 жылдан ашып калды, 5 жылга жакындап калды деп атпайсыздар. Эми үйрөндүңүздөр биздин коомчулукта жашагандычы. Эми өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Аракет кылып ошол документтерди чогултуп, баардык тийиштүү документти миграция кызматтарына берилген колуңуздар кайрылман көрүү. Ошол баарын чогултуп, барып бериңиздер. Бала бакчада бала тарбиясын карап отурат, тарбиячылар жаныңыздарда экен, буну өзүңүздөр аракет кылып тапшырсаңыздар, мен ойлойм, комиссия бул маселени сиздерге көңүл коюп, сиздерге баарын чечип берет депчи. Анан кайрылман статус алгандан кийин жарым жылдан кийин жарандык алуу, бул кайрылман статус алган кишинин өзүнүн ыктыяры. Шарт эмес бул мындай. Мамлекет бул кайрылман бергенден кийин жарым жылдан кийин жарандык берет деген бизде андай мыйзамда нерсе жок. Бул жарандык алуу действительно бул мүмкүнчүлүк берет. Эгер кааласа, анда жеңил түрдө цензурасы жок, ушул кайрылман алса болот. Бирок шарт эмес гражданство. Сөзсүз эмес. Бул юридикалык статус көптөгөн жеңилдиктерди берет. Вид на жительство сыяктуу документ, бирок этникалык жок. Жарандыкты алабы, албайбы, бул кайрылмандын өзүнүн ыктыяры. Мүмкүн ал убактылуу жашап кайра артка кеткиси келет. Мисалы, кээ бир бизден Кытайдан келген этникалык кыздар убактылуу статус катарын алып, кийин кайра окуп сүрүткөндөн кийин кайра Кытайга кетип калат. Жарандыкты албайт. Демек, бул адамдын өзүнүн. Мына ГРСтин өкүлү келиптир.
базарында болчумун. Антекенде ошол кездеги өкмөт силерге жайгашып аткандан кийин жерин көрүп келиңиздер, кандай адаптация кыласыздар, кандай адамдар экенин билип келиңиздер деп ошого кошулган. Анан чогуу барып келгенбиз, көптөгөн кыйынчылыктар болгон, сүйлөшүүлөргө карабай бербөгөн маселелер болгон, аны биздин туугандарыбыздын баары билет. Анан бакташага жашайт кетти, берет Козо Бактын сизди кайрылма программасынын аркадан бери катар билем. Ошондуктан сиз менен тыгыз иштешип, ушул маселени биздин колдошубузду Нарын облусунун секториясында айтсам, биздеги ушул кайрылмандарды этникалык Тажикстанда бери бар, ал киши көптөн бери жашап жүрөт. Анан биздин бир кайрылмандыбыз бар, келип атышат. Бул биздин Улуубакыр Чипамбырдын тангелгенибиздин туугандарыбыз. Бизде азыркы учурда миграция кызматы баары айтып кеткенде 49 адам жашап атабыз. Булардын тиешелүүлүгүнө жараша 1215 сом бул коэффициентти кошкондо, категорияда бакканы кошкондо бир балага жөлөк кылып алышат. Атасы кары пенсия жашына келген бир атабыз пенсия правында, ал пенсия правын алып атат. Андан сырткары биз азыр 2-3 адамдын МСЭК аркылуу майыптуулугун аныктап атабыз. Андан сырткары да бир 2 адамдын, мисалы Исламидин көп орун дейт, аны да караштырып атабыз. Кайрылманын документтери келип кетти, биз ушуну кылсак деп ар бир иштерге бөлүнүп жасалган. Мен балдардын окуучулардын эң биринчи окуу жөнүндө сөз кылдык, баардыгынын дефтерлерин бери көтөрүп келдим. Мен ушу балдар жөнүндө сөз кылгым келип атат. Балдар эң мыкты окуп атышат. 3-өө англис тили, бул Борбордук Азия университетинин алдындагы өзгөртүксүз билим берүү мектебинде англис тилин окуп атышат. Андан сырткары 16-дан 18-ден ашкан чоң 5 бала биринчи класстан баштап билим берүү министрлиги түзүп берген кыска мөөнөттөгү курстар менен лицейде, биздин Үсен Асанов атындагы академик атындагы Жакап лицейинде жана ошондой эле токтогул мектептерде биринчи класстан баштап окуп атышат, 21-18 жаштардагы. Андан сырткары биздин баардыгы эле каалашкан ушу балдарыбызды окутууга деп келген. Менин менен Нурулхан окуган, анан калгандары ушул балдарыбыз окуса, биз иштеп турсак эле дегенбиз. Анан баары келгенде өздөрүн компьютерде каалашкан. 87 кесиптик лицейде компьютерде окушуп, Алтын Сейитбековна өзү барып тапшырып кеткен ал сертификаттарды. Андан кийин булардын адаптация болгону мага абдан жакшы, биздин колдошторубуз. Булар азыр эркек балдарга айтат, биз компьютерде аябай кызык окуп алганбыз, көрсө, мисалы, повар аябай кызыктуу экен, көбүрөөк акча тапса болот экен, азыр ушуну окусакпы деп сунуш кылып атышат. Биз алардын группасын топтоп атабыз. Андан сырткары биздин аял жолдоштор да бар, аны унутпашыбыз керек. Эң аягы катмар ошол аял жолдошторубуз болуп атат. МСЭКке чыгып атканда ошол биздин МСЭК аркылуу майыптуулук алып атканда биздин ошол аял жолдошторубуз болуп атат. Аларды биз ушул жана кол өнөрчүлүк боюнча, тикмечилик боюнча деп алар менен сүйлөшүп атабыз. Мына шириндүү сүйчүрөп айтып койчу нерсебиз бар. Мен алдын ала айтпай кеттим. Бизде 4 уулду болдук. Ошо биздин бардыктар Кыргызстанга келгенден кийин. Анын бири Алмазбек билесиздер, экс-президент Үй Сактырген, Валиев өзүнүн үйүндө жашайт, баласы менен. Андан сырткары Нурулхан балалуу болду, Гафар неберелүү болду. Эми Гафар өзү уул буюрса дагы бир перзент күтүп атабыз. Алар сүйүнчү пулдарын алышты, пособияларын алып атышат. Андан сырткары ар башында бир үй бүлө бала бакчада иштеп атышат. Күйөөсү аялы дагы 2 баласы мектепте ачар айында. Ал эми 2 баласы ошол айында бала бакчада, мамасы менен папасы иштеген жерде бала бакчада иштеп атышат. Алардын да мына ушундай шарттарда болуп атат. Анан бизде болсо билесиздер, Нарынбайаралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын алдында жумушсуздук боюнча бөлүм бар атайын. Ошолор бизге баягы каалоосуна карата сунуш кылышат. Мисалы, арык казуулар бар, жана бүткүл дүйнөлүк пром программасы боюнча арык казуу боюнча программаларыбыз бар. Мал союлуу жерлерде, кушканаларда жана кандай жүн иштетүү жерлерде сунуштарыбыз бар. Анын ичине бизде эме тактап койгон келет, эч кандай мусор полигондон, эч кандай нарындыктар өздөрүнө мусор полигонго барып кетпейт. Мусор полигонубузду барып көрүп кетсеңиздер болот. Ал жакта эч ким кылбайт, бул Нары шаарына, Московский аймагына кирип бара жатканда. Гафар өзү турат. Гафардын ошол жумуш тезип жүргөндөрдөн бири, күйөө баласы атасы менен чогуу. Ал жумуш дагы бир Нары шаарындагы Береке базарындагы атайын бөлүнгөн ишканадан иреттеп беришет. Бул макала чыкканда аябай нааразы болушкан, ал журналисттердин арасына барган эмес, бирөөсү аркылуу сүрөтүн алып жазып беришкен. Бул аябай жинденип келген, милицияга чейин мен сотко берем деп. Анан биз түшүндүргөнбүз, ал эмгектин эч уяты жок деп. Анан биз ошо эмгектенбей жата бергенде мен алышып келип, мен жеке пикиримде. Андан сырткары бизде ушул кайрылма программасынын алкагында жанагы больницага жаткандар бекер болуп атат. Анан биз өзүңүздөр билесиздер, 2018 жылдын жай айында эч кимге билгизбей, эч кимге айтпай, мындай биздин сырткы иштер министрлиги аркылуу миграция аркылуу бир үй бүлө келген. Ал үй бүлөнү Туркиядагы тууган алып келип тыштап, көргөзүп кеткен. Ал азыр ошол башында жашап аткан үй бүлө. Андан сырткары жылдын этегинде 2 үй бүлө келген. Биз бул боюнча биздин
Ауганстан посольствосуна сураган, эмне үчүн билбейбиз деп. Ушундай да болот. Биз ушундай маселелер менен иш алып баратабыз да. Ал кишилер келген, мына ошол маселесинде кайрылман келечекте жанагындай маселелер болгон. Сертификаттар тапшырылган, мен аны тактап коеюн. Булар компьютерлик адис боюнча алышкан. Анда азыктары 2 адам Абдывали менен Нурулга айдоочулукта окушкан. Мына ошол айдоочулукка келгенде ГРСке правага келип, право сертификат эмес айдоочулук бөлүк. Ошого келгенде пинден маселе болгон. ГРС менен Рио гайыбыз иштетип атып, ал маселеси да чечилди. Пинди киргизүүдө компьютерден чыкпай жатат. Ошол үчүн ал маселе да чечилди. А биз азыр баягы убакыт Чечилдиби? Чечилди. Ооба. Айдоочулук. Бөлүк. Экөөнүкүнө анан биз көчүп эле бияка чыкканда да жол тактадым. Ал киши айтты, эме кылабыз деди. Экзамен кайра бир сынак тапшырышат. Сынакка даярданып алышат. Баарыбыз да даярданып барыбыз жок. Биз үчүн да жаңылык, нарын эл үчүн да биринчи тоскоон катар нарын эл үчүн дагы көп сөздөр бар. Жакшы сөз болсо да, жаман сөз болсо нарын элдин дарегине тийет. Ошондуктан биз үчүн биринчи ушул алып булардын мотор айдаганы, өздөрүнүн сөзү менен айтканда, мотор айдаганы биз үчүн дагы бакыт, биз үчүн да жетишкендик, биз үчүн дагы өкмөттүн программасын иштаткан маселеси. Ошондуктан биз буларыбызда бүтүп атабыз. Албетте маселелер бар. Кээ бирде мисалы Гафар айткан интервьюсу бар, мен 5000 сомдон квартплатама төлөбөйдүм деп. Ал анткени ошол үйдү сатып алгысы келипти да, ошон үчүн тиги ээси менен сүйлөшүп коюпту. Биз айтып атабыз, сен азыр акчаңды эчтеке бербей тур, эч кимге эчтеке. Сен сатып алгың келеби, жок иштейбиз. Албайбы кандай намзаттуу берилген учурлар болгон, ошондой 3 тараптуу, 4 тараптуу келишимдер менен чогуу иштеп көргүлө. Бизде алдап кеткени бар, туура эмес түшүнүп калганы бар, ошондой маселе болбосун деп миграция айткандай бала бакчанын деңгээлинде чуркабасак дагы жолку деңгээлде чуркандыраак иш кылып атабыз. Албетте маселелер бар деле. Азыркы биз айтып атабыз, булар жеке менчикти өзүбүздүн үйүбүз болсо деп, любой моментте эле көчүп кетебиз деп. Жок, сиздерге өкмөт, Нарын облустук буларга бизге жаңы айтып кетпеди, Нарын облусту төлөп атат деп азыр айтып кетпеди. Жок, өкмөт төлөп берип атат. Бизге премьер фондунан карап берип атат ал киши. Анан алга квартплаталардын менен 3 тараптуу келишим түзүп, счетторуна которуп берип, болгон маселелерди жеринде чечип атабыз. Анан бизге түшүндүрүп атабыз, биздин өкүл да керек болсо квартирада жашайт. Первый замовозда квартирада жашайт. Мисалы үчүн жумуш боюнча баргансак, көп кызматкерлер квартирада жашайт. Сиздер тарынбаңыздар, капа болбоңуздар. Төлөп берип атат, төлөп аткан убакытта сиздерде эч ким чык дебейт. Ал турган маселе. Сиздер болгону балдарыңызга окутай бериңиздер деп. Кээ бирде балдар окууга барбай калат, анда жүрүп барабыз. Анан аял кишилерге мен айтып кеткеним, биздин 87-чи кесиптик лицей Нарын шаарында ошол жерден окуп кетишкен, барышкан. Ошол жерде биз аял кесиптер булар сайман абдан жасайшат. Бизде мындай саймалар жок. Мындай өрмөктөр жок. Көчмөндөр оюнда рахмат. Нурулкадын келинчегинин аркасы менен биз көчмөндөр оюнда өрмөктөр 3-чү орун алганбыз. Өзүн жадынакай жадыбызга чакырып акча сыйлыгын бүт бергенбиз. Анан алардан бизде да бияктан иштеткен моделдер да чыгып атат. Биздин Нарын шаарындагы Сибити бул билесиздер, аймактык туризмге арналган Атайын Сибитинин швейцарский проекттин жетекчиси баш болуп биз айтып атабыз. Булар бизге окуп берсе, анткени лицензия 87-чи жылы биринчи жолу ушу быйыл алды. Ушулар үчүн керек экен деп жана кол өнөрчүлүк боюнча лицензия алды. Мына менен калбайтырбайт. Ошондо группа топтосок, эми бул кишилерди аял кишилерди бир жака жөнөтө албайбыз деп атат. Бирок биз чакырып келип бир жерде отуруп группа топтосок, алардын колунан жазылган буйруктарды сайттарга, интернет сайттарга коюп, биз кошо үйрөнөлү деп атабыз. Өрмөк соккон боюнча, сайма сайган боюнча. Биз үчүн бул маанилүү. Анткени биз Нарын облусунун быйыл Кудай буйруса Шырдактын мекени деген статус алалы деп атабыз. Бүткүл дүйнөлүк кол өнөрчүлүк кеңешине. Булардын жардамы бизге абдан зор. Биз булардан окуп үйрөнүп атабыз. Көп нерселерди. Кээ бир нерселерди биз булардан окуп үйрөнүп атабыз. Анан балдарды ар бир мисалы адаптация кылыш үчүн 31 август болобу, энелер күнү болобу, 8 март болобу, баардык иш-чарага катыштырабыз, калпайтырбыз. Анан бизди тамашалашат. Байрамдар өтө эле көп экен деп билебизде. Ошол мен ойлоп атам, биздин жана адаптация кылып чыгылган аракетибиз ушул. Албетте маселелер бар, бир күнү жакшы айтышып калабыз. Бул кыргыздар бизге окшош эле. Бизде өжөн айтканын бербейт. Барбайт деди, барбай эле коет. Кылбайт деди, кылбай эле коет. Анан чогуу сүйлөшүүлөрдү кылып анан ушуга келебиз. Анан ошо мен тетрадьтарын атайын алып келсем эле ускоренный курс менен аябай окуп атышат. Сүрөт тартууларда биринчи жагы келгенде булар кара өң менен сүрөт тартчу, азыр жашыл кызылга өттүк. Кудай буйруса биз ушу Шырдак фестивали 28-29 июнда жыл сайын өтүп келсе, Нарын шаарында барларын чакырабыз, ошону өзгөчө көргөнүбүздү чыгарсак деп турабыз. Планга айтып койдум, мен сөзүмдү бүтүп атам. Айдыр Чымбаевна, сизге чоң рахмат. Ошол курс ушуну канчалык деңгээлде экен элдерге туура маалымат берет деп атайын уштуруп атканыбызга. Анан буга чейин ичинде жогорку кеңештен социалдык комитет бар.
комитет ошол жерге өсүп келген, комитеттин жыйыны Нурхан Сакенова баш болуп, жанаракай баш болгон депутаттар өз алдынча келип атышат, өкмөттүн ардайым кабар алып турушат. Бул боюнча биз Өмүрбекова менен анан түз сүйлөшүп алабыз памирликтерде маселе болгондо. Азыр июнь менен жатаканалар боюнча маселелердин кварталаттары бүтүп атат, бирок бул маселе андан ары уланып чечиле берет. Биздин да премьер-министрдин иш поездкасында 24-25 бул маселе ал кишинин дагы биринчи күн тартибинде турат деген ишеничтемин. Аманбакаев өзү келмек, ал киши ушу президент катышкан иш-чарада болуп калды. Дагы бир жолу сиздерге ошол уюштурганыбыз үчүн Айда Чеченбаева чоң рахмат. Сизге рахмат. Менде дагы бир нече суроо жаралды азырчы. Мына биринчиден Айтып атпайбы, Абдувалит уулу Жээнбекмин депчи. Бирок булардын Афганстандык паспортунда Памири Абдувалит деп турат. Ушул жерден кичине маселе чыгып калганда биз ошо паспорттар менен документ сыяктуу берип кадимгидей сүйлөшүүлөрүн алышты. анан мына экинчи суроо бул сиз айтып атпайсызбы, жанагы общежитие берилди, акчасы төлөнүп атат депчи өкмөт жактан. Бирок мына мурун биз бир нече ай мурун барганда ушул памирлик туугандарыбыз мындай сөз айтып кеткен да, биз ошол көчүп атып эле чарчадык депчи. Мен дагы ошол жыйында ошол маселени көтөргөнмүн. Анткени мына биз тендер өткөрдүк, буларга мебель дагы алып бердик. Бирок ошо мебелди көтөрүп алып эле турак жай жок болгондуктан булар көчүп эле ошо чарчадык деп мына мурунку жолу айтышкан. Ар бир машинеси майын төлөбүз, өзүбүз алып барып, өзүбүз жеткирип, өзүбүз. Бирок жок, жанагы берилген общежитиябы же башка үйбү, ошол үйдө эле мындай постоянно эле ошо жашаса болбойбу? Адаптация болдулар, Куланакта турушту, биринчи адаптация болуп. Анткени жатаканасы менен баары жашап, ошол лицейден кайра нары шаарга көчүп келишти. Бул Кочкордон башында келгенде Кочкорго бөлүнүп кеткен. Бул киши Кочкордон нарынга. анын да машинесин биз төлөп бергенбиз, биз алып келип бергенбиз. Бирок бул мындай кичине жашоого тоскоолдуу болуп болот да. Нет, они были сначала в адаптационном центре, а потом были заполнены в квартиру, только один Башында райондорго жайгашканда, анткени бизге кат бергенде биз ар бир районго экиден үй адаптация кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар деген. Булар жок, биз нары шаарга чогуу жашайбыз дегенде биз через Нимагу колубузда мүмкүнчүлүккө жараша баары бир жолу эле көчүп келдик, башка көчүп. Анан жергиликтүү бийлик жактан ошол жер бөлүп берүү үчүн кандай бир тоскоолдук болуп атат азыр? Эмне үчүн? Жер боюнча жооп айтып беришти, биз бөлүп Айда Чеченбаева бул кишилердин бүгүнкү күндө булар Афганистан Ислам Республикасынын жарандары. Кыргыз өкмөтү буларга жер берип, үй беребиз деп келгенде жарандыгынан чыкпай туруп жарандык алганга укугулар бар. Жарандык алсаңар деп окушкандай келди. Биз Афганистан жарандыгынан чыкпас. Биз жарандык алабыз. Биз кайда кайрылабыз десек, бул киши айтты, нарынын паспорт столу бар. Онда кайрылсаңар, анан шону жарандык аласыңар. Анан мен паспорт столго биз 2-3 жолу кайрылдык. Ол кишилер айтты, миграция жагынан, өкмөт жагынан бизге уруксат боюнча биз силердин демеңерди алардайбыз. Ол кишилер ошондой жооп берди. Анан да мээлетимде деген межеде бар. Анан бул кишиге да кайрылдым. Мен бул жерде силер чечип берди. Анан бул киши да айтты, бияктарга жогору жактарга кайрылып, анан чечилип калган болсо, анан неме кылабыз, анан Тәп кеткенге тоқтап тапшырғылар дейді. Жарандық бойынша бұдан башқа біз қайда қайдалабыз, егер жарандық берсеңіздер, анан өзіңіздер мұны әрекеттеп, бізді білмейміз. Нарынға келіп көріп қалғанымызбен де ондай жосындарын білмейміз. Анан екінші мәселе бұл нарында жаңа Алмазбайке айтып берді, біздер мында отырып қашып қалсаңар, чоңалай сіздерге ыңғайлы деді. Бизге эмиши мамлекет кандай эле жерди лайык көргөн болсо биз жок дебейбиз. Биз мында 10 үй бүлө болсок, нарында эле жашай берсек да болот. Нарында деле 10 үй бүлөгө жер табылат. Анан биз жандай ояктан келе турган келечек, мисалан биздин туугандарыбыз кабирделикинен келебиз көзү төрт болуп тургандыктан бизге ошол чоңалайдай кененирээк мал жай жер болсо, ошондо барып биз азыр 10 үй бүлө отурушуп калсак, анан жылга бирден экиден үйлүү биздин туугандарыбыз келсе, анан памырлыктын айын бердик. Айыл болсо, памырда отургандары памырда отура берсе, биякты каалагандар биякка келсе, анан Таджикистан жолун чечип берип, барлык келип,
Altı deneyimler şöyle varıp gelip dursa en sorun ona dedi. Bunlar da bana 10 yıl önce şahsen bir şey geldi. Hani biz düğünün oynayıp bir ayın olmalı diye gidiyoruz. Kelin cel olsun diye gidiyoruz şu sevgili. Хорошо. Халықты жана калатын жарандык актыларын соттоо департаментинен. Бул жерде жарандык боюнча сиздерден бир суроо болуптур. Биринчиден меники башка тармак боюнча болчу, бирок ошонсо да жооп коеюн. Сиздерге деген этникалык кыргыз катары сиздер жөнөкөй түргөн тартипте жарандык ала аласыздар. Бирок бизден ошол Нарын шаарындагы паспорт бөлүмүнөн мүмкүн туура эмес маалымат берип койгон, бирок эгер болсо мен азыр баары ошол менен иш жүргүзөм, эмне үчүн мен ушундай биз кабыл ала албайбыз, баягы өкмөттөн чечим болгончо депчи. Сиздер деген бизде жарандык боюнча мыйзамда жазылган этникалык кыргыздар жөнөкөйлөндүрүлгөн тартипте алат. Эгер паспортунда кыргыз деген улут жазылса, анда биз түздөндүрсөк сиздин өзүңүздөрдүн өз ыктыярыңыздар менен жазылган арыздын негизинде документти кабыл алабыз. Ал жерде эч кандай болгону ошо сиздердин документтерден которулган кыргызчага же орусчага которулган көчүрмөсү керек, которулган арызы өзүн баян. Анан жашаган жеринен справкаларында может мүмкүн кошумча документ айтып калышы мүмкүн, бирок биз аларды сурабайбыз. Кайрылганы болсо, анда кайрылган кошуп беришет көчүрмөсү. Биздин калктык департаментинде ошол биздин милдетибиз документтерди чогултуп, так болгондо президенттин астындагы жарандык боюнча комиссияга жөнөтөбүз. Чечим ошол комиссиядан кабыл алынат да. Алар бизге кабыл алуу менен указды берсе, президент биз ошолду 2 жуманын ичинде документтештирүүгө биз уже толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан эгер кандайдыр бир жарандык боюнча каттоо боюнча суроолор биздин Нарын шаардык паспорт бөлүмүнөн болсо, анда ошол суроолорду берсеңиздер, мен барып өзүбүздүн кызматкерлер менен эме кылайын да, тактайын ошол вопросту боюнча. Ошол суроолорду азыр берип албайсызбы? Эми бизге мен айтып жүрдүм, жылдын башында социалдык комитеттин жыйыны өткөн, ошол боюнча сайтында права жазылган. Ал киши ошол маселеде айткан, келсеңиздер болот, кош жарандык алса болот деп. Ошол боюнча биздин грейс менен чукулку ортадан баштадык. Азыр учурда права боюнча айтып атпайм, бул маселе чечилип атат. Бирок дагы ошо Рио Гай менен грейстин ортосунда дагы маселе бар. Анан эгерде туура түшүнүктөр бар, каластар бар, ушундай десе маселе ушул. Ал эле биздер менен жолугушуп сурайын, айтайын болуп атат. Булар бизден вахит өзү суранган. Бирок бул дагы жок айтып коеюн, жарандык быйыл Пратова келип кеткен өздөрү ойлонгондой пайда болду. Башында биз тияка бара албай коебузго деп миграция кызматы айткандай ойлору да жок болчу. Калпай турбайт, үйлөрүндө ардайсынан желектер илинип турат. Ватаны да бар, туулган ошол жерде. Мен ушул жерде айтып коеюн, кош жарандык биздин Кыргызстан менен чектеш мамлекеттердин жарандары менен уруксат берилбейт да. Бизде деген Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, эң Кытай жарандары биздин жарандык алганда биз кош жарандык уруксат бербейбиз. Калган 3-чү мамлекеттин жарандары менен бизде кош жарандык эмес, бул эми мындай эки жарандык. Эгер биздин Кыргызстанда этникалык кыргыздарга жөнөкөйлөтүлгөн болгондо өзүнүн мамлекетине расмий түрдө жарандыктан баш тартпай туруп эле биздин жарандыкты алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Булардын өлүмү жазылган эмес, бирок фотосуна кайрылгандар да. Ошол кайрылган булардын этникалык кыргыздар экенин жана Кыргызстанга булар тарыхый өзүнүн өлкөсүнө кайрылып келгендигин тастыктаган документ болуп эсептелет. Ошол документ толук эми жарандык алууга жана өздүгүн тастыктоочу документ болуп саналат. Анан арыздарда мындай сөз айтылганда, биздикилер мындай да этникалык кыргыздар көбүнесе этникалык кыргыздар бизде деген түштүк жергесинде, анан Бишкек шаарынын Чүй облусунда көп да, ошол жактагылар бизде деген мындай түзмө айыл иш алып барып жүргөн. Анан нарында бизде этникалык кыргыздар жок эсе болчу да буга чейинчи. Анан мүмкүн алардын ошол этникалык кыргыздар жактан иштеген жагы мүмкүн аз болуп, мүмкүн суроолор болгон, бирок ошол боюнча мен райондордук паспорт бөлүмдөрүнөн түздөрүп иштейм да.
Ал боюнча мага суроо келип түшкөн эмес да. Эгер болсо деп ошол эле Аларга туура маалыматты берип коймокмун. Ол жаңы Бишкекке жөнөтүп атты паспорт жөнүндө деген бул жаңы кайрыман жөнүндөчү. Бүгүнкү келгендердин кайрыманы Бишкектен чыга элек деген маселе болгон. Ошол жөнүндө айтышкандар. Айтылбай келген үй-бүлө баленики, ошого Жана кайрылман статусту азыр ушул жерде, Нарым жергесинде азыр 11 үй-бүлө бар, 50 киши. Ошол 49 киши. 49 кишинин арасынан кайрылман статусун алганы канча, албаганы канча да? миграция Баары алды. Бул жашыга жеткендер алганча 18 жаштан эгизгилер. Анан жашыга жеткендер Жашына жетпегендердин списогі. менин балдарым менин кайрыманымда жазылып. Балдарда да кайрылман. Бизде миграциялык аймакта тейлеген өкүлчүлүк жок да, ошол себептен Ana benim 5 balam var, benim kayırmanımda yazıyor. кайрыман ичинде жазылып балдар, жаш мектептердики. Списогі. Benim baldarım, bana bir balam 18'e çıktı, kayırmanın içine yazıyor. Вот это оно и есть, да? Вот эта форма кайрылмана, да? Ну, анда кайрылман статусу бар экен, баарында бар экен. Анда ошо кайрылман программасынын ичинде болгон пункттарды биз анда талап кылабыз да аткаруусун үчүн. Ошону биз анткени жарандыкты мына 6 айдан кийин сиз өзүңүздүн калууңуз бар экен. Документтерди топтоп атасыз. Эми мына канча киши азыр тапшырды ошо жарандыкты алуу үчүн? Только тапшыра элек. Hiç kim tavsiye değil. Tavsiye almadılar ki yani pasport istiyorsanız. Biz zaten жергиликтүү ГРС кызматкерлери менен чечүүчү нерсе экен. Себеби деген бул жерде көп ошо кыйынчылыктар именно ошо ГРС кызматкери менен эми сиздин өкүлүңүз өзүңүз сүйлөшөбүз, өзүбүз чечебиз деген ой болуп атат бул жерде. Андан тышкары Биз анда сиз менен иштешели, Фратова Махабат жекебиз менен да иштешели, анткени мен бул ишти көзөмөлдөгө алып атам да. Ошондуктан мына биз эмки жыйынды биз Нарымдан жасайлы. Анан ушул бүгүнкү жыйындын мындай результаты чечимдери боюнча, чечимдери көзөмөлдөө боюнча биз эмки жыйынды ошо Нарымдан өткөзөлү да. Мына ушул жерде айтылган бүт маселелер боюнча да. Анан эмкиде биз дагы бир 2 мамлекеттик органдарды кошобуз. Бул жанагы саламаттык сактоо министрлигин кошолуп, анан дагы Чындыгында бүгүнкү текебиз болдугу турганы артынан маанилүү келе бул туугандарыбызда көптөгөн маселелер бар анткени арыздарга маалым болгондой ушул жаран эле бир жерден эки жерде сенip турам бул туугандарыбызда көп маселелер бар. Ал эми социалдык министрлигине боюнча айта кете турган болсом, чөрөлгөн жаран балдарыбызга сүйүүч пулдар берип атабыз, көмөк пулдарды да берип атабыз, үй-бүлөгө көмөк программасы негизинде. Андан тышкары сиздерди кыска мөөнөттүк диспатчтауга атабыз, мына айдоочулук күбөлүгүнө алайын кылабыздар. Андан тышкары компьютердик курста окуттук сиздер берип. Андан тышкары тигүүчүлүккө машинкада окутат туугандарыбыз бар. Коюш мен айтайын дегеним, дагы бир айта кетүүчү нерсе мына майыптыгы бар жарандарыбызга группаларды берип, аларды дагы ошол майыптык боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп, то есть биздин министрлик тарабынан майыптан канча киши бар? 3 киши бар, 3 киши кайрылган, бүгүнкү күндө мисек тарабынан каралып атат. Сөзсүз түрдө эгерде дагы маселелер боло турган болсо, биз мына Айда Жекшебаевна
sizge толук жазуу түрүндө маалыматтарды жеткиребиз. Эми мен айтайын дегеним, албетте бул бүгүнкү күндө уюштуруп аткан жумуштарыбыз мен ойлойм бул кишилердин талаптарына дал келип атабы, дал келбей атабы, ошондуктан бул кишилердин калыптанып жалпы коомго катышышы үчүн көптөгөн жумуштарды аткарыш керек. Биздин министрлик дайым даяр бул кишилерди ар тараптуу колдогонго, кубаттаганда биздин ошол министрликке тиешелүү кызмат көрсөтүүлөрдүн баардыгын толук максималдуу түрдө бүгүнкү күндө толук аткарылып атат. Жашоо деген токтобойт, күндөн күнгө башка маселелер чыгып атат, ошолордун баарын иштеп атабыз. Ошол Нарын районунун жана шаардык эмгек жана эмгек жана социалдуу башкармалыктар тарабынан бул кишилер менен түздөн-түз барып иштеп атышат. Бирок негизинен айтайын дегеним ошол суроолорго жооп берет. Социалдык коргоо министрлигине суроо барбы? Рахмат. Бизде дышаларда пособие боюнча маселелеринде маселе жок. Анан кыздар иншалла андай маркеттерди ала жүргөн. Бул кыздын өзү социалдыки анткени бизге бирдеги кайрадан алып кеткиле өзүбүз сыртынан байкап эле жактырып даярдап мисектеп атабыз. Анан ошол мисектен маселелер бар. Бул туура келбейт, бул туура келбейт деген бир маселе болуп калат. Ошол көпөсү ушул үчүн андай анан балдарды жакта жазып турат, мисалы дегендер бар да. Ошолорду бир өзгөчө кылып берсе, прессе да бир 5 район график иштешет дейт, график жетишпейт, абдайлар оорулуктар аларга чын эле. Буга келгенде ушу мамлекеттер үчүн өзүнчө график кылып бир саламаттык министрлигине тыгыз иштеп берсе андан жакшы болот. Биз бул жерде көп иштерди жашырмай айтып коеюн, көп иштерди мейрамелер чечип алганда чын эле межмедовский жаш иштеп берсе өзүнүн ар бир секторунан иши жакшы болот. Анан жумуш камсыздыгы боюнча да биз булар менен азыр сүйлөшүп атабыз. Шаарда бир парк берсек деп анан зелён постон жүзүлсек кушканадан жанагындай базарда разный рабочий ден суроолор түшүп атат. Азыр макул болгондор жок. Макул болгондор баарын азыр өздөрү айтып коюш керек. Иштеп атышат. Анан ушул тараптан дагы күчтөр берсеңиздер, отчет сиздерге берип атабыз дейт. Анан биз жыйынтыгында жанагындай эсеп боюнча. Эсеп боюнча өзгөчө график карап берген алдас, ошо бул маселени чечебиз. Чечилген маселе бул. Анан ишине бар боюнча булар Абдулгапар иштеп атат. Сиздер да иштеп болсоңуздар, бизде мош кошундар боюнча маалыматтар бар. Мына Италиядан айткандай, жашында туруу боюнча болсо да башка маселелер боюнча да биз максималдуу түрдө ар тараптан колдоого болот. Ошол мезгилде мен барган мезгилде Абдулгапар мага алып кайтпайт. Ошол мезгилде мунун күйөө баласы Афганистанга кеткен, келе алам деп, бирок Тажикстан аркылуу өтө албай. Анан ал Дубай аркылуу келди окшойт да. Ушул маселе буларга аябагында көйгөйлүү болуп атат. Бул эл аралык деңгээлде чечиле турган маселе болуш керек. Азыр ушул суроо берилеби деп күтүп атам. Негеде берилген жок. Ал жер болсо бул чечилди бул маселе кандай болду сиздерде? Анткени Тажикстанга келгенде 3 күн аралыкта өтүп кете албай калышат экен да, анан 1 ай Тажикстан ичинде жүрүп калыш керек болот экен. Мен бул тууралуу 2 жолу макала жазып чыктым, бирок эч ким эч кандай кайрылуу болгон жок. Анан ушул нерсени да көз önүнө алып койсоңуздар деген ой. Деген маселе болгон жерде мен баргам. Кетер алдында. Анан биз кайра келбейбиз, бизге бул жерде маселе жагдайлар мындай да, ошол келген үй бүлөлөрдүн арасында балдарын окутабыз деп келген адамдар бар. Бөлүп кайра кетебиз деген дагы ой бар. Ой менен келгендер болгон да. Атайын ал жердеги хандардан тапшырма алып ошол жерде барып изилдеп кел, кайра келип мага төккөн чечип айтып бересиң деген дагы
адамдар болгон. Бул жерде мындай жашыруун эмес, аныгы алар айткан, биз убактылуу бартабыз, кайра кетебиз, ал жакта тура турган оюбуз жок деп. Анан азыр кайра кеткен адамдар бул жакка чыгыш үчүн сөзсүз түрдө же транзиттик виза алыш керек, ал үчүн кайрыш керек, Кабулга барыш керек. Бул маселе. Виза алыш эмес, визаны алыш эрежесин кичи Памирден же чоң Памирден Файзабадка барыш керек. 3-4 күндүк ат менен жол, Файзабадтан Кабулга барыш керек. Ал жерде Афганистандын ичинде согуш, кайсы бир райондон өтсөң, ал жерде талиптердин территориясы, кайсы жерден бир правительственный территория, ал мамлекеттин ичинде кенен өтүп барыш да маселе. Демек, бул маселе виза бериш эмес, ал жакка барып, ошол визага тапшырып, визаны алуу, алдын ала тапшыра турган маселелер бар. Мисалы бизге биз алып келгенде алдын ала Тышкы иштер министрлиги Тажикстан тарап менен дагы сүйлөшүп, транзиттик визаны дагы алып, Кыргызстандын дагы визасын биз ошентип алдын ала иш-чараларды уюштурулган типти алып келдик. Башка жолу бар, Стамбул аркылуу учуп келген биздин туугандарыбыз бар, өз ыктыяры менен, өз мүмкүнчүлүктөрү менен. Ошондой эле Дубай аркылуу келгендер бар. Демек, келем Кыргызстанга келем деген адамга кандай бир шарттарды ал жерде басып өтүш керек. Биринчиден, көп адамдардын ал жерде күбөлүгү жок, туулган жөнүндө. Демек, ал жерде төрөлгөнү, ошол Афганистан жарандылуу экен, ата энеси ким, ата энесинин күбөлүгү жок. Күбөлүгүн башташ керек. Андан кийин паспорт. Паспорттарды, булардын паспорттары биринин да жок болчу. Бул дагы Кыргыз тарабы суранып отуруп, ошол Афган тарабынан суранып отуруп, биз жардам бергенбиз, көмөктөшкөнбүз паспорт алуу боюнча, визаларын алуу боюнча дагы көмөктөшкөнбүз. Азыр бул жакта дагы визаларын узартуу, кайрылманын берүү дагы бунун баарын тең Кыргыз өкмөтү, Кыргыз мамлекети жасагандар. Анан жардам бергендерибиз дагы бар, өз ыктыяры менен дагы ошентип Турция аркылуу, Стамбул аркылуу, Дубай аркылуу келгендер дагы бар. Бул жерде тоскоолдуктар кагаздарын тактоо, аны болсо барып ошол тапшыруу маселелери турат да. Жалпыстан биз көрүп атабыз, алган визаны алгандар да бар, тапшыргандар бар, келгендер муну алдынарда турат. Бул маселе боюнча мен кошуп коеюн. Былтыр 18-жылы күздө миграция тарабынан 18-жылы биз 2 күнү жеткирип келгенбиз. Экспедициянын алкагында. Бирок буларга эскертүү берилген. Силер баргандан кийин ошо виза жактан көйгөй чыга албай каласыңар. Силер алган тарап буларды чыгармаганга кызыктар. Чыккандар буларды биринчиден биз баягы сурап алып келгенбиз, балдар октабыз. Экинчиден азыр келип аткандар башка жол менен. Дубай менен келип атат, Турция аркылуу келип атат, өздөрү жол таап келип атат да. Тажикстан менен өтөп бүгүнкү кыйын болду. Урматтуу журналисттер, силерге дагы бир коомчулукка жеткирет деп ойлойм. Бүгүн жакшы талкуу болду. Эң негизи бул кишилер келип атканда жер беребиз, үй беребиз деген маселе турган эмес. Балдарды окутуу деген маселе турган. Үй беребиз, жер беребиз деген Афганистан булар чыгарбай койду. Ошо балдарды окутуп алып келгенбиз. Үй берип, жер берип, бир кыргыздын мындай бай салттары бар. Келген ишини тозуп алуу, төргө отургузуу, сыйлоо депчи. Ошо кыргыз элибиздин бул мындай генендиги да, үй беребиз, жер беребиз деп, бул баарыбыздын биздин атуу патриотизм баарыбызда турат, мекенчилигибиз. Ошондуктан бул маселе азыр жаралып атат. Биз жаралганга макулбуз деп булар дагы адаптациядан өтүштү. 2 жыл, мен 1 жыл мында бар менен жолукканда көп нерсени түшүнбөй элем. Азыр барып түшүнүп, мына кийген кийимдерди караңыздар, бизден айырмашылык болуп калды. Бизден дагы болушат, бизден мен дагы таамай калдым. Бул деген ошо адаптация өтүп, нарында өкмөт өкүлчү буларды жаш баланы карагандай, садиктин воспитательный карап атпайбы? Эми эң негизи, урматтуу журналисттер, биздин ал жакта калган чоң Памирде, кичи Памирде калгандарды ойлошубуз керек да. Мына бүгүнкү биздин ушул отурганыбыз, эртең биз экспедицияны киргизбей коюп башка маселе болушу мүмкүн. Муну ойлойм, Тышкы иштер министрлиги иштеп чыгат. Эң негизи биздин коомчулуктун бүткүл дүйнөдөгү коомчулуктун көңүлүн ошо Памирде калган кыргыздарга бурушубуз керек. Аларды сактап калышыбыз керек жеринде. Баарын алып келе албайбыз. Бирок ошо жеринде шарт түзүп берип, окутканга, балдарын окутканга, медицина камсыздоо жумуш дегенге шарт болсо, ал жерде сакталып калат. Болбосо акыбал аябай болот да бүгүнкү күндө. Ошондуктан бул жерде калган кишилердин көйгөйүн өкмөт чечкенге даяр. Бирок экинчи жагынан бул кишилердин өздөрүнүн аракеттери керек да. Бүгүнкү күндө булардын ушул жерде калабыз деген биз калабыз деген каалоо биз жактайбыз, колдойбуз. Программабыз бар кандай колдошту. Bizde daha bir ayıpın 40 binden aşık kaydıman var. Şu yer meselesi, şu meselenin bardығы Tacikistan'dan gelgen, Özbekistan'dan gelgen, Türkiye'den gelgen, başka memleketlerden gelgen jaralarımız var.
алардын да ушундай маселеси бар да. Бирок биздин мына Памирден келген мурдачтардын маселеси бир аз оорураак, себеби жашоо шарты оорураак. Ал жерде мындай адамдын саны жылдан жылга азайып баратат. Ушундай темпинен кетсе бир 5-6 жылда такыр калбай калышы мүмкүн. Ошондуктан бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн ушул маселеге буруп, дүйнөлүк коомчулук ушул маселеге көңүл бурса, ошол жактан чечкенге аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Рахмат айыл ишин Biz kucak çayıp tozu almadan kız eyle. Bir ayrı bir üye gidip çıktık, ayrı bir üye şunun arasından bir tane adam erkeke tartılıp içine işte vatıp kalanları üyüge. Hem ayıpları oyunu soruyor sizler işte usulleri aralaşıp özümüzden erkeke işte indi hareketli otaslarımızın biri aydan benim orukçanın deyimli olup kalmalar desin hapis olup bile gömsün burada değil. Ушундай заты биздин бир бордошторубуз бар, ошол бордошторубуз ичине өзүңөр да аракет кылып, ушул эл менен эл болуп, элге аралашып, нарындын эли аягында жакшы болгон кайсы жерге барса сыйлай, өз көзүбүз менен көрүп келдик да, ошол үчүн айтып атам, өзүңүздөр дагы биз менен аралашып келсеңиздер, биз кучактай атканда биз сиздер бизерге аралашып дегендей ошол кабыл болгон кабыл ушул сиздерге.